бир эле ушул мезгилди албастан деги эле айлана чөйрөбүздүн абалын өзүбүзгө ылайыкташтыруунун жолун кандай издесек болот. Эртең менен турса шамал болуп аткан болсо, аябай суук күн болуп аткан болсо, кой мен бүгүнчө жатып турайын, бүгүн эс алайын дейт. Көпчүлүк адамдар мына ушундай. Бунун бардыгына себеп бир гана нерсе. Аба ырайы адамга таасир этеби? Кээ бир адамдарга таасир этет, бирок кээ бирлерге таасир этпейт. Аны албетте кандай түшүнсөк болот? Бул табигый эле көрүнүш, адамдын биологиялык абалы. Мисалы үчүн айталык, эртең менен бизге күн жаркырап тийген кезде, мейли бетибизге тийбеген жакта деле биздин денебизде фоторецептор бар. Башкача айтканда, денебиздин кайсыл бир бөлүгүнө жарыктык тийсе, ошонун негизинде адамдын уйкусу ачылып, мээси ойгонуп, анан өзү дагы ойгонгон абалга келип калат. Мына ушундай. Анан күн жарыктык бербегенде, күн бүркөк болгон мезгилде, жамгыр жаап атканда, көбүн эсе биз дагы деле караңгыдай абалдагыдай өзүбүздү элестетебиз дагы. Анан дагы деле күн тие элек экен деп уйкубуз ачылбайт, туурабы? Ооба. Ал туура көрүнүш, ал бар нерсе. Бирок ага таасир этпегидей болуш үчүн кандай кылыш керек? Башкача айтканда, биз бир эле ушул мезгилди албастан деги эле айлана чөйрөбүздүн абалын өзүбүзгө ылайыкташтыруунун жолун кандай издесек болот? Муну кандай түшүнөсүздөр? Кээ бир адамдар өздөрүнүн эртең менен мисалы үчүн бир максат коюшат дагы. 15 мүнөт, 20 мүнөт сыртка чуркап келейин дейт. Өзүнүн ден сагын сакташ максатта. Анан эртең менен турса жамгыр жаап аткан болсо, эртең менен турса кар жаап аткан болсо, эртең менен турса шамал болуп аткан болсо, аябай суук күн болуп аткан болсо, кой мен бүгүнчө жатып турайын, бүгүн эс алайын дейт. Эртеңден баштап кыламын дейт. Көпчүлүк адамдар мына ушундай. Сырткы абалга таасирленип, сырткы абал кандай деп аткан болсо, ошонун сөзүн угат дагы, андан соң өзүнө эртең деп жүрө берет. Бирок мисалы айталык, адам эгерде эртең менен жумушка саат 8-де барыш керек болсо, анан ал жумушка барбаса, анын айлыгы кыскарса, же азыраак иштеп калса, айлыгы азыраак чыгып калса, же болбосо деги эле жумуштан кетип калуу коркунучу боло турган болсо, анда андай инсан жоопкерчиликти мойнуна алат дагы, жамгыр жааса дагы, таш жааса дагы, ал жумушуна барат. Туурабы? Ал бар нерсе. Адамдар мисалы үчүн бүгүн жамгыр экен, кой мен жумушка барбай эле коеюн дебейт, барат. Эми караңыздар, сиздин өзүңүздүн жеке бир максатыңыз болсо, жеке бир өзүңүздүн ден соолугуңузга пайда алып келе турган нерсе, же болбосо финансылык жактан, же бир өзүңүзгө кыялыңызды орундата турган бир нерсе турган чакта, сиз сырткы абалдан таасир кантип аласыз? Мындайча айтканда, эмне үчүн башка бирөөнүн жумушунда иштеп атканда, бирөөгө иштеп атканда же башка кылып атканда, жумушка барып атканда сиз жок жамгыр деп олтурбайсыз дагы, кадимкидей эч кандай шылтоосуз жумушка барасыз. Бирок жамгыр жаап калса, же адамдар койчу анын колунан келбейт да, аны кылбай эле койбойсуңбу десе, макул кылбай эле коеюн деп алардын сөзүнө, сырткы абалга таасирленесиз. Бунун бардыгына себеп бир гана нерсе, бул өзүңүзгө болгон сый урмат жоктукта. Муну ушундай түшүнүңүздөр. Өзүңүздү канчалык деңгээлде сыйласаңыз, ошончолук деңгээлде эртең менен жамгыр жааса дагы чуркайсыз. Өзүңүздү канчалык сыйласаңыз, түнкү саат 2-3кө чейин болсо дагы өзүңүздүн жумушуңузду бүтүрөсүз. Башкача айтканда, эртеңкиге калтырып олтурбайсыз. Өзүңүздүн кыялыңызды, максаттарыңызды ишке ашырыш үчүн эртеңки күнгө жылдырып отурбайсыз. Эртеңдин убактысы бүтпөйт. Эртең келет, бирок ал бүгүн болуп калды. Өзүңүздүн көлөкөңүздү кандай эле коолагандай эле, эртеңки күндү кандай коолап жүрүү дал ушундай мисал. Башкача айтканда, ага эч качан жете албайсыз. Ошондуктан максаттарды кечинде кеч коюп жатыңыз дагы, анан түндө өзүңүзгө айтыңыз: мен эртең мененден баштап чуркап баштаймын. 30 күн аралыгында мен эч бир абалга карабастан чуркаймын деңиз дагы, анан өзүңүзгө ошол сөз жетиштүү эмес албетте. Өзүңүздү сыйлаңыз. Чындап эле олтуруп алып, өзүңүздүн бир жашооңузду кылчайып карап көрүңүз. Башка бирөөнүн ишине келгенде, бирөө сизди жумушка чакырганда, ага кандай эле чуркап баргандай, өзүңүздүн ишиңизге андан дагы эртерээк шашылышыңыз керек. Керек болсо, жөнөкөй эле мисал, өзүбүздүн ажаатыбызды бүтүрөр мезгилде, мындайча айтканда, инсандык муктаждыгыбыз болуп калды. Чоң кичинеден. Анан ал жактан биз албетте эртең деп олтурбайбыз, туурабы? Кандай гана абал болбосун, кайсыл жерде гана болбойлу, кандай гана погода болбосун, биз эч бирөөсүнө карабастан бир жерди табабыз. Өзүбүздүн муктаждыгыбызды бүтүргөнгө. Эми караңыз, сиздин кыялдарыңыз, максаттарыңыз ошол жөнөкөй болгон муктаждыктан дагы
кичинеби, муктаждыктан аз пас турабы? Эми ойлонуп карап көрүңүз. Канчалык деңгээлде сиздин кыялдарыңыз сизге маанилүү экендигин өзүңүзгө болгон сый-урматтан биле аласыз. Андыктан сырткы таасирлерден таасирлене бербестен, өзүңүздү сыйлаган абалда бардык жоопкерчиликти алуу менен ишиңизге киришиңиз.